Ош мамлекеттик университети өзүнүн 80 жылдык тарыхында акыркы мезгилдерде ушул жалаң изденүүлөр, инновациялар менен, ийгиликтер менен коштолуп атат иш аракеттерибиздин баары. Себеби жамааттагы 1850 окутуучу профессорду курам, 1000ге жакын кызматкерлердин баары бир багытка багытталган, бул билимдин сапатын көтөрүүгө. Бүгүн дүйнөдө жогорку окуу жайларга коюлчу эң негизги талап бул билимдин сапатын, менеджменти. Ошону уюштуруу жана биздин бүтүрүүчүлөрдүн сапаттуу адис катарында ушул өндүрүштө иш менен камсыз болуусу баш корооңго чыккан. Ошон үчүн мына 2016 жылдын 1-сентябрынан бери Кыргызстанда билимди баалоонун өзүнчө бир жаңы системасы келип чыкты. Себеби билимди кайсы чен өлчөмдөр менен, кайсы тараза менен өлчөйбүз дегенде ошол эл аралык аккредитациянын талаптарына ылайыктап Кыргызстанда университеттер 2016 жылдан баштап эл аралык аккредитациянын талаптарына ыңгайлашып, жана ошол аккредитациялык агентстволор аркылуу өзүнүн бүгүнкү ишмердүүлүгүн баалап атат. Ошонун негизинде мына биздин Ош мамлекеттик университетинде азыр 36 адистик толук эл аралык аккредитациялык агентстволордон өтүп сертификаттарды алышты. Андан тышкары Кыргызстанда эң биринчи болуп Ош мамлекеттик университети институционалдык аккредитациядан университеттин жалпы ишмердүүлүгү аккредитацияга коюлуп, 5 жылга дагы биз өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүздү узарттык. Аккредитациянын эң чоң көлөмү 5 жылга берилет. Бул Казакстандык эл аралык НААР деген агентство аркылуу өттүк. Бул Кыргызстандагы биринчи тажрыйба болду деп айтсак болот. Ал эми ошол эле НААР агенттиги Кыргызстандагы университеттердин улуттук рейтингин чыгарды. Бул Кыргызстан тарыхында биринчи жолу улуттук рейтинг чыгарып, окуу жайлар катышты. 10 багыт боюнча бизде мисалы үчүн 76 багыт боюнча билим берилсе, 76 адистик боюнча билим берилсе, алар багыттарга бөлүнөт. Гуманитардык илимдер, социалдык, экономикалык илимдер, табигый илимдер, фундаменталдык илимдер деп. Ушундай чоң топторду бириктирип 10 багыт боюнча рейтингти уюштурду. 10 багыттын 7 багыты боюнча биз Кыргызстанда биринчи орунду алдык. Ал эми 2 багыт боюнча экинчи орунду, 1 багыт боюнча үчүнчү орунду алдык. Генералдык рейтинг чыкты ошонун жыйынтыгында. Биз биринчи орунду алдык. Ушул көрсөткүчтөр эмнеден улам болуп атат? Себеби биз акыркы 3 жыл, 4 жылдын ичинде Ош университетинде биз 13 жаңы окуу корпусун салдык. 13 жаңы окуу корпусу. Бул айтканга оңой болгону менен жасай турганда университет өзүнүн каражаты жана инвестицияларды тартуу менен биз ушуну жасадык. Андан тышкары мугалимдердин айлыгы акыркы 7 жылда 9 жолу көтөрүлдү. Мугалимдердин айлыгы бүгүн Кыргызстандагы билим берүүчү мекемелердин, ата мекендик мекемелердин бардыгынын алдында эң жогорку. Азыр мына эң чоң ишти мен айткым келип атат. Мына кечээ күнү биз Ош мамлекеттик университети 2019 жана 2024 жылдар аралыгында өнүктүрүү концепциясын кабыл алдык. Бул бүгүн биз массалык маалымат каражаттарында мен бүгүн өзүмдүн ой пикиримди бөлүшүп атам. Бул Кыргызстандын жогорку билим берүүсүндө өзүнчө бир чоң революциялык кадам алып бара турган концепция деп айтсам болот. Себеби биз 2014 жылга чейин дүйнөлүк университеттердин рейтингинде топ 700-гө кирели деген максатты алдыбызга койдук. Бирок бул 2024-тү биз күтпөйбүз. Кудай буйрса 2021-2022 жылдары эле биз топ 700-гө киребиз деген оюбуз бар. Себеби бүгүн Кыргызстанда бир дагы университет бул рейтингге катышкан да жок, бул рейтингде анын орду жок болуп атат да. Бирок биз кыргызстандык билим берүүнү өтө төмөнкү деңгээлде деп айта албайбыз. Бирок бүгүнкү өзүбүздүн ийгиликтерибизди көрүп туруп бизде ошондой ойлор калды. Андан кийин экинчиси Борбордук Азиядагы 3 эң алдыңкы университеттин катарына кирүү. Биз быйылкы жылы рейтингтерге катышабыз Борбордук Азия боюнча. Быйылкы эле жылы биз ошондой ийгиликтерди багындыра алабыз деген менде бекем ишеним бар. Себеби мен баардык университеттердин өнүгүү динамикасын, алар кандай өнүгүп атат, эмне менен дем алып атат, кандай философия менен, кандай бир өнүгүүнүн жолун тапты деген нерседе бир анализ бар да. Саресеп салып биз дайыма башкаларга өзүбүздүн ар бир багыттар боюнча салыштырып турабыз. Бүгүн Ош мамлекеттик университетинин кызматташуусунун мейкиндиги географиясы аябай горизонталдык жактан дагы, вертикалдык жактан дагы өнүгүп атат деп айтсак болот. Себеби 33 мамлекеттин, эң алдыңкы 33 мамлекеттин 197 университети менен биз бүгүн келишимдерибиз бар. Ошол келишимдердин негизинде биздин студенттерибиз каалаган ошол 197 университеттин бирине барып
вот 3 айдан 6 айга чейин, 6 айдан 1 жылга чейинки же 1 айга чейинки түрдүү мөөнөттөгү кыска стажировкалардан өтүп келүүгө акысы бар, мүмкүнчүлүгү дагы бар. Ал үчүн биринчи кезде тил билиш керек. Вот экинчиси биз ошол университеттер менен азыр келишим түзгөндө кош дипломго аракет кылып атабыз да. Себеби кош диплом берүү Ош университетинин же ошол биздин баягы партнер университеттин дагы дипломун берүү. Мындай практикаланып атат. Мына Синьцзян университети менен Кыргыз Кытай факультетине азыр биз кош дипломго кетип атабыз. Теология факультетинин Анкара университети менен кош дипломго, Кыргыз түрк факультетин ачтык быйылкы жылы. Кудай буйрса Кастамону университетинин дипломдорун берели деп атабыз. Кыргыз Европа факультети, Кадис университетинин дипломдорун эң алдыңкы студенттер ал жактындагы окуу программасын биздикинде аткарат дагы. 2 жыл ал жакта, 2 жыл бизде окуп, 2 кош дипломго. Бара-бара биз жыл сайын университетте 3 адистикти кош дипломго кошуп баралы деген ой бар да. Бул бакалавриат программасында, магистратурада, анан PhD докторантурада. Себеби бүгүн биз билим берүү мейкиндигинин бир жаңы баскычтарына келдик да. Мурдагы ой жүгүртүү, мурдагы стандарттар ал бүгүн өтпөй калды. Биз ошон үчүн бул Кыргызстандын чегарасынан чыгып, Борбордук Азиянын чегарасынан чыгып, чегаралар билбей турган билимдин сапатын өтүш керек. Себеби бүгүн жаңы технологиялар болуп атат. Биз азыр каалаган дүйнөнүн университети менен азыр ушул жерден туруп байланышып, жана студенттерге билим берүүгө мүмкүнчүлүктөрүбүз болуп калды. Балдар үчүн тил билүү тоскоолдук болбош керек. Балдар үчүн чегара тоскоолдук болбош керек. Балдар үчүн, студенттер үчүн бир университет менен экинчи университетте бири-биринде кадимгидей каттап окууга тоскоолдук болбош керек да. Ошондо биз чыныгы сапаттуу адистерди тарбиялайбыз.